Siz жакшы айтып атасыз. Жанагы мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга бала бакча болуш керек. Аларга шарт түшүш керек. Жанагындай муктаж болгондорго адресин бериш керек деп атасыз. Аны ким берет? Аны ким алып барат ал жумушту? Биз эми темадан чыгып кеттик, конечно. Ким алып барат? Мына сиз эмне оондун өкүлүсүз бул жерде. Өкмөттөгү оондун өкүлү соц маселелери боюнча. Ким жазайт? Муну өкмөт жасаш керек. Өкмөттүн аткарган ким инструменти? Өкмөт. Өкмөттүн ичинен ким аткарат? Өкмөттүн ичинен бизге бөлүнгөн акчаны адрестүү жеткирип берүү биздин милдетибиз. Бирок жалпы жумушчу орундарды түзүү бул жалпы өкмөттүн немеси. Улукбек Точубаевич, сиз ошол социалдык чөйрөдөгү саясатты аныкташыңыз керек. Функцияңыз ошондой, саясатта. Жерде акча болгон акча болсо таратып бергенге көп акылдын эле кереги жок. Болгон бюджет менен иштегиле, ошону сарамдалдуу колдонуп, ошону адресине деп атат, урматтуу менин коллегам. Ушул багытта мына канча болду иштегениңизге? 1 ай болду. 1 ай. Мына мен айттым эле өткөндө, эң орчундуу талуу жерге барып атасыз. Ошол жерде бир инвентаризация жасаңыз деп. Мына бүгүн канча инвалид бар жалпы? 184 миң. 184 миң. 647 миң пенсионер бар бизде. Почти 1 миллион киши бүгүн ушул пенсия жана жөлөк пул алып атышат. Кече күнү Бишкек шаары жанагы депутаттар талкуулады окшойт. Маршруткадагы стоимосту кичине көтөрөлдү деп көчөдөн интервью алып атат. Пенсионерлер биз кантебиз деп атат да. Шаарда пенсионерлер бекер жүрөт. Шаарда биз Бишкек шаарында пенсионерлер автобус, троллейбуста, муниципальный транспортта бекер жүрүшөт. Анан эми баарыбыз иждивенец кыласыңарбы? Аба басымдуулугу көтөрүлсө да барып инвалидность бере берсиңер. Бул жерде терең коррупция жатат. Системный коррупция. Эмне болмолу жазып койгула деп. Барат дагы бере берет. Мына ошо менен күрөшүш керек. Мына ушуну маселени коюп туруп, сиз койбосоңуз ким коет? Өкмөт деген мындай жалпы аморфный нерсе. Өкмөт ичинде ар бир мисалы үчүн өткөндө жана бир семьяга бардыңыз го. Сүрөткө түшүп чыгардыңыз. Ушу 1 жылдан кийин ошол үйдүн, ошолордун, ошо жашаган жарандардын бала чакасы менен турмушу оңолобу? Мына сиз барып кеттиңиз. Оңолобу турмушу? Кантип оңойсуз? Оңолбойт. Оңолбойт. Анан эми ошондой мындай талуу жер менен да заигрывать тоже нельзя. Мындай пиар кылган аябай бул адамдардын мындай эң ошол мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын сезимине аябай катуу тиет. Мына байлап кылдат иш кылыш керек. Пособиясын көтөрүп коюп барсаң болот. Мынакей момундай эле момча пособия көтөрдүк. Дагы мамлекет аракет кылып атат, өкмөт аракет кылып атат деп. Ушундай айтканда сүйлөгөндө кичине мындай алды артты карап, анан мындай факт менен сүйлөсөңүз, факт менен. Мына эмне сунуш киргизсеңиз мыйзам чегинде же токтогон өкмөткө ошол тартипке келтирүү боюнча. Жерде айыл менен пособия алгандар бар. Туурабы? Даже мына сыртка миграция алып кетип аткан биздин жарандар эми жыргагынан кетип аткан жок. Бала чакасы алат, ата-энеси барып аларда пособия бер деп атат. Туурабы? Ушундайлардын баарын ким жазайт? Жазаш керек да, убакыт кетип атат да. А көп акча менен акча болсо андай министрликтин кереги жок. Жерде өзүңөрдүн структуралар бар, ошолорго таратып койсо болот. Бул бир. Анан могу биринчи группадагы инвалиддер кайсы бир мезгилде мындай кайта аттестация өтүп турат? Канча мөөнөттө өтүп турат? Ар бир оору боюнча өзүнүн мөөнөтү бар. Бирок биринчи группадагылар көбүнчөсү 2 жылда бир же болбосо 5 жылда бир подтверждать этет, андан кийин пожизненно алат. Эми бул эми не важно, канча, бирок мындайда эгерде кечирип койгула, бир кол жок болсо, буту жок болсо ал өсөбү? Өсөбү? Бериш керек да кыйнабай. И так мындай тагдыр кыйнап атса, силер дагы ошону улам-улам аттестацияга алып барып жүрөт. Издевательство болуп атпайбы? Ошол кишинин өзү эле аттестацияга бартам, инвалиддикти подтвердить этет. Ушуну маселени чечип койсоңар сразу эле. Жооп берип коеюнбу? Жооп бербей эле кой, жаза кыласың. Жок, Шешенкулович, мен азыр сиздерге айтып койгон, бүгүнкү күндө министрликтин ичинде
корпоративная информационная система социальной помощи деп иштеп атат. Ошол МСЭКтин дагы иши полностью автоматташтырылган. Бүгүнкү күндө ошол оорулууга жараша, жаңы сиз айткандай, колу жок болсо же буту жок болсо өсүп кетпегендерге азыр сразу берилет. Бул мурда болуп келген, азыр андайларды исключать этебиз. Бирок сиз айткандай кээ бир учурда баягы инвалидности кичине көтөрүп коюу же болбосо 3-чү группага илештирип койгон фактылар жок эмес. Бул боюнча биз иштейбиз. Атайын азыр мен айттым жумушчу группа түздүк деп. Алина Кабылбековна менен Шайыкова менен дагы автоматташтырып ушу системаны бир жөнгө салуу боюнча аракетибизди көрүп атабыз. Мына азыр сиздер туура айтып атасыздар, депутаттар кыйнап ар кандай справкаларды алып келүү жагы каралган деп. Бирок тилекке каршы бүгүн автоматизация жоктугунан ушул бар экен. Биз азыр ушуну колго алып, ошол эле салык кызматынан, соцфонддон, ГРСтен башкаларды толугу менен министрлик өзү автоматташтырылып түргө справканы чогултуу жагын караштырып жатабыз. Мына азыр өкмөт оптимизация жасап атат, Эгерде сиз полностью инвентаризация жасап туруп, мына момундай текшергенде негизинде момунча бекер, мындайча айтканда, баягы муктаж эмес адамдар алып атыптыр деп чыгарсаңар, ошол мындай кичине мындай реально болот да. Ошо ишти Андан кийин жалпы ушу маселени комплекстүү өкмөттүн заседаниясына киргизиш керек. Жарайт. А жерге жергиликтүү бийликтен баштап ар бир ведомствонун Минздравды мисалы үчүн, өзүңөрдүн министрликти бүт тиешелүү органдардын баарын тең бир мындай токтом кабыл алып, жарайт. Мындай максимально иштеш керек. Жарайт. Рахмат. Жалпы канча майып кишилер бар экен Кыргызстанда? Бизде бүгүнкү күндө 184 миң майып кишилер бар. Канча? Аны 184 миң. Анын ичинен 29.690 бул жаш балдар 18ге чыга элек. 184 миң болсо, ошол мамлекет бир жылда аларды колдоо үчүн канча акча бюджеттен берет экен? Бүгүнкү күндө бир жылдык айтып койгула. жалпысы менде бу госпособие менен баягы үй бүлөгө көмөк менен чогуу сумма бул 10 миллиард болуп атат. Быйылкы суммабыз. Майыптар. Анын ичинен майыптар мен албай калыптым. Бүгүнкү күндө балдарга 4 миң сомдон майыптарга төлөйбүз ар бирине. Ошол 29.600 киши. Анан биринчи группадагы уже чоң адамдар, биринчи группадагылар 4 миң алат, экинчи группадагылар 3300, үчүнчү группадагылар 2700 алат. Анан общий заболевание деп дагы бөлүнөт. Булар 2 миң, 1,5 миң сом. Анан бирок мен ошо общий суммасын албай калыптым да. Ошону кийинкиге тактап алыңыз. Сиз жарайт. министр жатка билиш керек андай. Анан эми сиз жаңысыз, менимче дагы болот го дейм. Ушул конвенцияга киргенден кийин кошумча дагы бюджетке нагрузка болобу, же болбойбу? Сөзсүз түрдө болот. Себеби биз ошо мамлекет тарабынан курулуп аткан объектилерди ошол конвенциядагы көрсөтүлгөн стандарттарга ылайык биз курушубуз керек. Ошол эле мектептер болобу, ошол эле бала бакча болобу, ошол эле больницалар болобу, бул мамлекет тарабынан. Албетте инвесторлорго дагы, жеке кургандарга дагы ушу талаптар коюлуп, ошол чоң торговый центрлер болобу, магазиндер болобу, ошол инвалидтердин ошого кирип, ошол жерден өзүнүн муктаждыктарын чечүүгө эсептөөлөр боюнча канча? 6 миллиард 600 миллион общий сумма деп эсептеп атабыз 10 жылдын ичинде. Ошого өкмөт даяр бекен? Акча бар бекен? Же жөн эле декларативный болуп калабы? Эми Ал Азимович, сиз жакшы билесиз, бул мага чейин кабыл алынган 2011 жылы биз өкмөт ушуга даярбыз деп конвенцияга кол коюшкан экен. Бирок эми поэтапно 10 жылдын ичинде, бирок акырын бюджеттин мүмкүнчүлүгүнө жараша биз ушул иштерди аткарышыбыз керек деп аракетибизди көрүп атабыз деп ойлойм. 10 жылда болсо анда 660 миллиондон жыл сайын бюджетке кошумча каралыш керек экен. Жок, бул бюджеттен эмес. 6 миллиард 600'дү биз общий ошол жеке адамдардын дагы тарабынан боло турганда спонсорлор, благотворительный организациялар, жеке пожертвования, анын ичинде эми бюджеттер. Анда сизде барбы маалымат? Ушу жеке бир адамдар келип майыптарга бир имарат салып берген? Бизде андай мисалдар барбы? Ким мисалы? Бар, мисалдар бар. Бүгүнкү күндө бир топ
кайрымдуулук фонддор бул боюнча иштерди алып барып атат. Маселен бүгүнкү күндө жеке үйлөрдү куруу боюнча иштер жүрүп атат. Эми албетте мунун саны аз, эсептелүү, бирок мындай акырын иштер бар. Анан эмен айтсаңар, силер айтып кеттиңер, биз конвенцияны кабыл алгандан кийин дагы мыйзам актыларына орусча айтыңар, законодательство будет вносить изменения деп. Туура. Кандай мыйзамдарга өзгөртүү керек экен дагы? Эми жалпысынан 75 мыйзамга өзгөртүү киргизүү күтүлүп жатат. Анын ичинен 11 кодекс, ошол эле трудовой кодекс, семейный кодекс, кодекс о детях, ошого окшогон бир топ 75 мыйзамга өзгөртүү кирсек, анда жогорку кеңешке дагы 10 жылга жумуш кылып берет экенсиңер да. Эми муну буюрса пакет менен алып кирүүгө Улукбек Тойчубаевич, мен мындай деп ойду айткым келет да, бул бир эле сиздердин ратификация эмес, жалпы мына өкмөткө да каалоо. Ушундай эми эл аралык келишимдерге кол коюп атсак, анан 3 окуудан өтүп атат, мамлекет башчы кол коюп атат. Ушунда бир мүмкүн юстиция министрлиги, өкмөт бир ойлонбойсуңарбы? Может, мүмкүн ошол эл аралык келишимге кол койгондон кийин кабыл алгандан ошого ссылка кылып коебуз. Ушундай көп болуп атат да, жөн эле муну соответствие келтирип атабыз, анан международный договор, мындай деп эле коюп атабыз да, анан биз жөн эле жүрүп атабыз да, ошону эле кайра эле кол койгон, кайра эле талкуулап эле өкмөт өзүңөргө бир 5 жылга жумуш кыласыңар, жогорку кеңеш 5 жылга жумуш ушинтип эле жүрүп атабыз да. Менимче бир мындай мазмунун карап туруп койсок да, ушуну бир изилдеп бир сунуш берсеңиздер, могу жерде юстиция министрлигинде отурат. Ушуну да бир карап чыксаңыздар. Анан экинчиси, мына өзүңүз айтып кеттиңиз, күчүнө киргенине 2008 жылы күчүнө кирди деп. Бизде 2011 кол коюп турбуз. 20 сентябрда менде берген маалыматта турат, кол коюлган деп. 7 жылдан бери, же болбосо 10 жыл керек болду, жана жумуш топ түзүпсүңөр, алар иштеп чыгып, анан ар бир ратификацияга кол койгондон кийин 7 жылда, 10 жылда алып келип отурсаң, анда биздин майыптарыбыз корголбой калып атпайбы бул конвенциягачы? Мүмкүн 12-жылы кабыл алыш керек эле, 11-жылы кол койгон болсо, 13 кабыл алыш керек эле, 18 аягында келип атабыз да. Ушунун себеби эмне экенин анализ этиңиздерби? Эми бул жумуштун алкагында өтө чоң иштер аткарылыптыр. Жаңа айтып атпайбызбы, 77 мыйзамга өзгөртүү киргизишибиз керек деп. Ошол бүт законодательный база инвентаризация болуп, кайсы жерге кандай өзгөртүүлөр киргизүү жөнүндө иш чаралар жүрүптүр. Анан экономический расчеттор. Примерно неме кылганда ушул мыйзамдарды кабыл алып ишке киргенде канча акча талап кылынат деп, ошо жаңа 6 миллиард 600 миллион деп айтабыз, ушуну эсептеп чыгып, анын ичинен 1 миллиард 500 мына өкмөт тарабынан акча табылыш керек деген нерсени айтып атабыз. 5 миллиард инфраструктурага кетет деген, ушунун баардыгы бир топ ишти талап кылган болуш керек. Ушул күнгө келдик. Албетте мен сиз менен макулмун, 6 жыл муну чөйүп жүргөнүбүз да туура эмес. Бирок эми ар бир ратификация болгон, кол койгон, президенттер кол койгон же мыйзамдарыбызды 7 жылда ратификация кылсак, анда биз эң артта калып калабыз да, мындачы. Анда эмне кереги бар да, мында экинчи жагынан карагандачы. Ошого менимче ушунда чамдап өкмөт бат-бат алып келиш керек го. Мен сиз жалпы каалоо. Толугу менен мыйзам боюнча мындай бир каршылыгым жок.